бүгүн силер менен кыргыз адабиятындагы тарыхый романдардын жаралышы жана калыптанышы тууралуу кыскача маалымат алып, ушул романисттердин өкүлү катары Төлөгөн Касымбековдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышабыз. Тарыхый роман бул адабиятчылардын арасында көптөгөн талаш тартыштарды туудурган түшүнүк. Тарыхый ошол романдарга бир нече аныктамалар айтылып келген, бирок ошол аныктамалардын ичинен Джон Йолтер Скоттун аныктамасын туура көрүшкөн. Ошол аныктаманы азыркы мезгилге чейин колдонуп жүрүшөт. Тарыхый роман кандайдыр бир тарыхый доорду же тарыхый окуяны чындыкка жакындаштырып, көркөмдөштүрүп баяндаган романдын бир түрү болуп эсептелинет. Кыргыз тарыхый романдарынын өнүгүү эволюциясын 4 мезгилге бөлүүгө болот. 1930-жылдардан 1940-жылдарга чейинки мезгил, 1950-жылдардан 1960-жылдарга чейинки мезгил, 1970-жылдардан 1990-жылдарга чейинки мезгил, андан кийин 1991-жылдардан 2000-жылдарга чейинки мезгилге созулат өнүгүү доору. Кыргыз прозасында 1960-жылдардан кийин жазылган улуттук тарых жөнүндөгү чыгармалардын негизинде кыргыз тарыхый романдарын төмөнкүдөй бөлүштүрсөк болот. Биринчи тарыхый реалистик, тарыхый романтикалык, тарыхый биографиялык деп 3 топко бөлүштүрсөк болот. Кыргыз адабиятындагы тарыхый романдардын өнүгүшү эч тоскоолдуктарга учурабай 1960-жылдары көчө ала баштаган. Бирок ошол 1991-жылдардан кийин гана Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин ушул тарыхый романдар жазыла баштаган. Ошол жазуучулар эгемендүүлүккө ээ болгон жана айрыкча тарыхый биографиялык романдар жазыла баштаган. Ошону менен катар Манас дастаны менен дүйнөнү дөңгөрөткөн кыргыздардын ооз-эки адабияты абдан бай болгон үчүн кыргыз жазуучулары тарыхый романдарында ооз-эки адабияттын айрым бир үлгүлөрүн, мотивдерин көп пайдалана башташкан. Ошол тарыхый романдардын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам катары биз Төлөгөн Касымбековду эсептесек болот. Эми ошол Төлөгөн Касымбековдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө кыскача маалымат алабыз. Төлөгөн Касымбеков кыргыз эл жазуучусу, тарыхый романистиканын чебери, коомдук ишмер, мурдагы депутат катары бизге белгилүү. Төлөгөн Касымбеков Жалал Абад областына караштуу Аксы районундагы Акчол кыштагында 1931-жылы 15-январда жарык дүйнөгө келген. Төлөгөн Касымбековдун төрөлүшү тууралуу так эмес маалыматтар бар экендигин билүүгө болот. Анткени ошол учурда балдар төрөлгөндө дароо күбөлүк бере алган тартип жок болгон, элдин өзүндө да буга анча маани берилген эмес. Экинчи жагынан так күнүн жазып алгыдай азыркыдай календарда болгон эмес, ошол себептүү так жазылган эмес экен. Андан кийин жазуучунун бул азан айтылып коюлган аты Кудайберди. Атасы Касымбек бул 60 жашка келгенге чейин балалуу боло албай, мындан улам анын жубайы Калбөө апа жолдошунун тукуму улансын деген максатта өз эрки менен экинчи аял алып берген. Бул жерден көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дегендей, турмуштун ачуу таттуусун көрүп бышкан Калбөө апа өзү ат минип барып, абышкасына жубайлыкка 20 жашка эми гана толгон Анар апаны атка учаштырып ала качып келген экен дагы. Ага: "Байым, мен сизге жубай алып келдим. Малыңызды союп, нике кыйып, ушул аял менен баш байлаңыз" деп эч кызгануу жок, улуу кишиге улуу мамиле жасагандыгын көрүүгө болот. Демек, бул жерден Калбөө апанын билгичтигин көрсөк болот экен. Ошентип атасы Касымбек өз заманындагы арабча кат тааныган, билимдүү алдыңкы адам болгон. Аны убагында көргөн билгендер арабча жазылган бир сандык китеби бар болчу деп айтышчу. Каза болгондо ошол учурда бирөөнүн сөзүнө киришкенби же анын өзүнүн керези болгондой болгонбу китептерин дагы ушул кошо көмүп жиберишкен. Атасы молдо болгон. Атасы каза болгон кечте бул жолду түрдө 14-15 жашта болгон Төлөгөн Касымбеков.
Андан кийин ошол атасы каза болгондон кийин өзү жетим калган, апасы жесир аял болуп, абдан кордукту көрүп, азаптын каарына калып күн кечиришкен. Апасы экөө азаптуу жашоону, көп кыйынчылыктарды башынан өткөрүшүп, бирде акча, бирде ачка болуп, бирде ток болгон күндөр көп болгон. Ошентип ал жашоого абдан жакшы бышкан. Анан ачка калганда апасы бир жолу колхоздун эгин талаасынан 2 баш жүгөрүнү уурдап койнуна катып алган, жеринен кармалып суракка тартылып калат да. Анан ошондо эс тартып калган Төлөгөн айылдык кеңешке бүкчүйүп ыйлап сурак берип отурган апасын көрүп, анан: "Апа, эмне ыйлап жатасың? Ачка калганда 2 баш жүгөрүнү уурдаптырбыз. Андан эмне болуптур? Адам өлгөн жок да. Тургунуң апа, ушулардын алдында бүрүшүп өзүңдү байкуш сезбегиниң" деп, баягы тегерете тургандардын баарын оозун ачырып, апасын ошол топтон алып кеткен экен. Анан ошондо өзүнө чоң максат койгондо: "Мен деген ошол мыкты адам болушум керек, келечекте окушум керек, билим алышым керек" деген чоң максатты алдына койгон. Ошентип ал орто мектепти да окуган. Орто мектепти бүткөндөн кийин ошол өзүнүн мектебинде 2 жыл мугалим болуп иштеген. Андан кийин ошол өзүнүн айылындагы Кичи Акчол айылдык советинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Апасынын кыйналганын көрүп, анан зирек бала ошол апасына жардам берүү үчүн билимин өркүндөтүүнү максат кылып, көп жолу ошол окууда окуйм деп аракет кылган, бирок акчасы жок болгондуктан шаарга барганга, поездге дагы акчасы жок болуп, бир жолу ошол поездге куру менен асынып алып, анан жолдон поездден кулап баягы түшүп калгандагы, анан поезддин түтүнү менен капкара болуп калган учурлары да болгон. Анан ошентип жүрүп отуруп, ошо өжөрлөнүп жүрүп отуруп, ошо Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырган. Окуу жылдарында жетим бала үчүн чыгарма жазуу бир гана кызыгуу жараткан нерсе эмес, акча табуунун да жолуна айланган. Анын жетим, көкө, туулган жер деген аңгемелери студент учурунда жазылган. Ошондой эле эмгектери ар кандай журналдарга чыгып, күнүмдүк жашоосуна жеткен каражат таба баштаган. Ошондой эле 1958-жылы Кыргызстанда биринчи жолу Алымкан тасмасы тартылган. Ошол Алымкан тасмасынын чыгармасын Төлөгөн Касымбеков жазган болчу. Ага ошол кездеги КТРдин директору Рабия Менсеитова жетекчилик кылган. Тасманын тартылышынан удаа эле Төлөгөн Касымбековго Алымканды жазгандыгы үчүн Исхак Разаков өз колу менен алтын саат белек кылган экен. Андан кийин бул ошол Алымкан тасмасы ошол абдан мыкты жазылган. Мында коюлушкан сөздөр, жорго тил менен Ниязалы Комузчунун, Токтогулдун, Алымкандын сөздөрү өз ирети менен мыкты деңгээлде жазылгандыктан ошо Төлөгөн Касымбековго чоң атактан калып келген. Ошентип жогорку окуу жайды 1957-жылы бүтүргөндөн кийин бир катар жооптуу кызматтарда иштей баштаган. 1960-жылы Ала Тоо журналында бөлүм башчы болуп ишке кирген. Журналда иштеген 13 жыл ичинде башкы редакторлукка чейин жеткен. Андан соң 1973-жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин басма, полиграфия жана соода, китеп соода боюнча мамлекеттик комитетинде башкы редактор болуп эмгектенген. Андан кийин Төлөгөн Касымбеков жубайы Адаш Мырзахматова менен 51 жыл чогуу түтүн булаткан. Экөө баш кошкон кезде жазуучу 17 жашта болгон, ал эми жубайы 16 жашта болгон. Түгөйлөр 5 уул, 1 кызды тарбиялашкан. Уулдарынын бири белгилүү саясатчы Райхан Төлөгөнов убагында жогорку кеңештин депутаты болгон. Төлөгөн абанын кемпири кайтыш болгондон кийин уулдары баягы атасына жөлөк болор адам издешип, ошондо Элмира айымды жакын тууган эжелери ушул аксакалга сен ылайыксың деп Төлөгөн агай менен тааныштырышкан экен. Ошондо агайдын эң улуу баласы белдүү кызматтарда иштеп келгендиктен Райхан Касымбеков экөө биз ошонун колун сурап атасына баралы, эгер бербей койсо сөз арабызда калат, берсе анда жакшы иш болот деп, анан атасынын колун сурап барышкан Элмира айымдан. Бул Элмира айымдын атасы дагы китептерди көп окуган, ошо Төлөгөн Касымбековдун дагы китептерин окуган мыкты адамдардын бири болгон. Төлөгөн Касымбековду биз тарыхый чыгармалардын устасы катары
таанысак болот. Анын эң алгачкы ушул чыгармасы Кичинекей жылкычы деген повести 1952-жылы басылып чыккан. Ошол университетте окуп жүргөн кезинде, айылды сагынган кезде ал анын тууган жер, Кичинекей жылкычы, жетим, талаштын башы деген чыгармалары жарык көргөн. Мына ушул чыгармаларын жазып, аны гезит журналдарга жарыялап, гонорар таап, айлык маяна таап турган. Андан кийин автобиографиялык негиздеги жазылган Адам болгум келет деген повести 1965-жылы жарык көргөн. Ушул алгачкы чыгармасы Адам болгум келет деген повести чыкканда Төлөгөн Касымбеков 700 рубль гонорар алганын али күнгө чейин эскерип келет. Ошо кудуңдап сүйүнгөн боюнча ак эмгегин тапкан акчасын үйүнө апасына алып барган. Апасы ошондо: балам, ушундай акча тапканга жарап калдыңбы? Баягы жетимим чоңойдубу деп, баягы кубанычтан балкып, буркурап ыйлап жиберген күндөрү да болгон экен. Ошентип студент кезинен акча таап, батирдин акчасын төлөп, жада калса апасын багып, жан сактаганды дагы жан сактаганын эскерип кеткен. Андан кийин көңүлүндөгү ойлорун, ичинде баккан ой толгоолорун калем учу менен ак кагазга түшүрүп, бир нече чыгармаларды уда жаратууга жетише алган. Ошондой эле жазуучунун чыгармаларынын орчундуу бөлүгүн ушул тарыхый романдардын ээлейт. Ушул 2 бөлүктөн турган Келкел романында кыргыз калкынын советтик мезгилге чейинки жана андан кийинки жашоосу сүрөттөлүп жазылган. Ошондой эле Баскын романы бул Баскын Түркүстан аймагына болгон жортул тууралуу жазылып, Санжыра, улуттук каада салт кеңири сүрөттөлгөн. Баскында Байтик жана Шабдан Баатыр, Курманжан Датка, Токтогул Акын, Жантай хан сыяктуу инсандардын ишмердиктери кеңири айтылган. Ал эми Кыргын романында болсо 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн келип чыгуусу жөнүндө жазылган. Ошондой эле кийин ушул залкар романдарды жарата баштаган. Ошолордун бири Сынган кылыч. Баягы азап тарткан күндөрү артта калып, колунда акчасы болуп, тоюнуп, кийими бүтөлүп, ошол жылдары баягы көркөм сөз чебери катары жетилип, Сынган кылыч, Келкел романдарын жазып, айрым бир дүйнөлүк адабиятчылардын, тарыхчылардын көңүлүн өзүнө бура баштаган. Төлөгөн Касымбековдун эң белгилүү чыгармасы ошол Сынган кылыч деген тарыхый романын өзү 40 жашында жазган. Анан Советтер Союзунун баардык элинин тилине которулган роман 1980-жылы англис тилине да которулган. Жазуучу жалпы эле чыгармачылык үчүн совет мезгилиндеги цензуранын каралоосуна кабылып, ар кандай бут тосууларга учураган. Келкел жана Сынган кылычтын тагдыры өзгөчө катуу болгон. Жазуучуга тарыхты бурмалоодо деген ар кандай жалган жалаалар жабылып турган. Союздук журналдарда, гезиттерде байма-бай сын макалалар чыгып турган. Касымбеков өзү жана чыгармалар тууралуу жазылган сын макалалардын баарын топтоп, кийин ошол макалалардын баардыгын бириктирип туруп, рухту көтөргөн улуу сөз деген чоң китеп чыгарган. Сынган кылыч романы 1966-жылы жазылып бүтүп, журналга жарыяланып, 1971-жылы китеп болуп басылып чыккан. Аны Борбордук комитеттин биринчи катчысы Турдакын Усубалиев өзү жоопкерчилик алып чыгарганын Асанбек Ыстамбеков эскерип кетет. Ал ошол убакта Борбордук комитеттин аппаратында иштеп турган болот. Асанбек Ыстамбеков мынтип айтат: биз жазган маалыматтын башына Турдакын Усубалиев романдын чыгарылышына макулдугун берип, колун коюп, ошондо теңдик экөөбүздүн сүйүнгөнүбүздү айтпа деген эскерүүсү бар. Бизден чаккан маалым катыбыз аркылуу Турдакын Усубалиев романдын тагдырын өз мойнуна алып жатканы оңой иш эмес деп эскерип кеткен. Андан кийин ал легендарлуу парламенттин мүчөсү, депутат катары Төлөгөн Касымбековдун чыгармалары Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин кайра басылып чыккан. Анда мурдагы ошол жазылбай калган сөздөр, кошумча ойлору кайрадан китепке кошулуп, жазуучу 1990-жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, легендарлуу парламенттин мүчөсү болот. Эл өкүлү болуп турган кезде тил, маданият жана билим боюнча улуттар аралык парламенттик комиссиянын жетекчилигин аркалаган. Улуттук символикалар кабыл алынып жаткан кезде кыргыз туусунун кызыл түстө болуусун колдоп кеткен. Ошол эле кезде Жазуучулар союзунун башчысы катары дагы элге кызмат кылган.
Ошондой эле Төлөгөн Касымбеков өз өмүрүндө машина айдаган жок. Буга өзүнүн каалоосу болгон эмес, бирок жазуучулардын арасынан биринчилерден болуп Жигулинин мыктысын, ошол кездеги Шоха деген атактуу маркасын минген. Өзү айдабаса дагы улуу баласына айдатып дайыма алып жүргөн. Көбүнчө багы жогорку кеңештин депутаты болуп жүргөндө, ВААПтын бүткүл союздук автордук укук агенттигинде иштеп жүргөн кезде ошондо кызматтык унааларда жүргөн. Бирок 1990-жылдардан кийин өзү чет өлкөдөн тандатып алган Nissan Maxima машинасын сатып алган. Төлөгөн Касымбеков бул ат минип бастырганды, асыл тукум ат кармаганды да жактырган адам болгон. Жазуучу машинени эле эмес, ошол аттын мыктысын да баалап, аксыдан бир айтылуу жоргону издетип жүрүп, сатып алып, айылга барганда минип калчу экен деген эскерүүлөр бар. Ал жоргосу убагында көп ат оюндарына катышып, байге алып берген учурлары да болгон экен. Кийин аны Кой таштагы үйүнө алып келип, кастарлап баккан деп айткан божомолдор бар. Ошондой эле бул жердеги сүрөттөн биз Төлөгөн Касымбековдун таалимдерге да табыгышы болбогону менен шахматка келгенде жата калып ойногон жайы болгон. Анын кайсы жерге барбасын, кандай учурда болбосун шахмат ойноп отуруп сүйлөшкөндү жакшы көргөн. ВААПтын начальниги Аман Токтогуловдун кабинетинде бир курдай Доронбек Садырбаев үчөө шахмат ойноп жаткан ушул сүрөттү көрүүгө болот. Андан кийин күү чыгарган комузчу катары дагы жазуучунун дагы бир өнөрү комуз черткенди билген, көпчүлүктө эмес өзүнчө үйдө болгондо эрмектеп комуз чертип, ой кыял алып учуп убакыт өткөргөндү аябай жакшы көрчү экен. Башка күүлөрдү эле ойнобой өзү да күү чыгарган, уулу Кылычтын айтымында өзү чыгарган күүнүн атын айтып көп мактанган эмес деп эскергендери бар. Ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун эмгеги Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган жылдардан кийин бааланып, бир катар мамлекеттик мартабалуу сыйлыктарга татыган. Адабиятка сиңирген эмгеги үчүн Владимир Ильич Лениндин 100 жылдыгына карата каарман эмгеги үчүн медали менен сыйланган. Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасы менен сыйланган. 2005-жылы мамлекеттик тилге өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн кыргыз тили төш белгисине татыган. Андан кийин даңк медалына 2001-жылы 1-даражадагы Манас орденине татыган. 2006-жылы мамлекеттик Токтогул сыйлыгынын лауреаты болуп, ошол эле жылы Кыргыз эл баатыры деген наам ыйгарылган. Ошондой эле жазуучунун сөөгү өзүнүн керези боюнча өзү жашап турган Кой таш деген жерге биринчи жубайынын жанына коюлган. Жубайынын сөөгүн жашырып жатканда балдарын чакыртып ошондой керез айткан экен. 2011-жылы 15-июнда каза болгондо вице-премьер-министр кызматында турган Ибрагим Жунусов баштаган өкмөт адамдары барып, анын сөөгүн аларчага коюуну сунуш кылышкан. Бирок балдары атасынын керези бар экенин айтып, ал сунушунан баш тартышкан. Төлөгөн Касымбеков бул өз өмүрүндө аябай чоң эмгек жасап кетти десек болот. Анын чыгармалары экинчи өмүрүн азыркы күнгө чейин улантып келет. Ушул тарыхый романдардын устасы катары биздин кыргыз журтчулугуна белгилүү. Ушул баягы тарыхый романдарды жазыш оңой эмес, анткени тарыхый романдарды сөзсүз түрдө ага тарыхый далилдер керек, көп убакыт талап кылат да, көп документтер керек. Ошон үчүн бул чыгармалар үчүн азыркы мезгилге чейин өзүнүн баасын жоготпой, кийинки муундардагы окуйт. Ошон үчүн Төлөгөн Касымбековдун биз эч качан анын атын унутпайбыз. Эми Төлөгөн Касымбеков тууралуу бул адабияттар колдонулду, интернет булактары бул жерде. Ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун сүрөттөрүн биз кайсыл булактардан алдык, ошолордун баардыгы бул жерге жазылды, балдар. Бул жерде кыскача биз Төлөгөн Касымбековдун өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө маалыматтарды сүйлөдүк. Эми калган маалыматтарды дагы балдар өзүңөр таап окусаңар болот. Ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун тарыхый романдарын сөзсүз түрдө баарыбыз окушубуз керек, балдар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.